بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасы динге доомат арткандардан этият болуу. Бизде мындай бир жөө сөз бар. Диндин жакшы жактарын алыш керек деген. Динде эч кандай жаман жак жок. Шуну бир билгиле. Биз тутунуп келе жаткан динде өзү жаман нерсе жок. Биз ушул адам баласынын түз келе жаткан жолунда кичинекей эле бир мүдүрлүп кетүү болсо, ушуну жаманга жоруй беребиз. Кыз жаңы келин болуп бирөөнүн үйүнө кирген күнү эртеси чоң энеси өлүп калса, биз ал чоң эненин өлүмүн келинден күтөбүз. Мына кара жолдой келин экен деп. Ушундай бизде. Ушундай кара жолдой келин. Кече мына жерден бир ит өтүп кетти эле, ошондон кийин ушундай болду дей беребиз. Иман деген, ал иманда 7 аркан бар, 7 түркүк бар, фундаменти бар. Ошонун бирөөсү ол кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала. Бардык болуп жаткан иштин жана болбой калып жаткан иштин баары дагы Аллах Тааланын өзүнөн деп билиш керек. Иман деп ушуну айтат. Анан биз сүйлөгөндө мынтип сүйлөйбүз. Жакшылыкта, жамандыкта деп. Жакшылык эмне десең, ал той, сый, маареке. Жамандык эмне десең, өлүм. Эгерде өлүм жаман болгондо, анда Аллах пайгамбарды өлтүрбөйт эле да. Эң сүйүктүү, эң мыкты пайгамбарлардын мырзасы болгон пайгамбарды жаман нерсе менен ала беле. Өлүм жаман эмес, ал өлүм жакшы. Аны биз алмаштырышыбыз керек. Жакшылыкты сый деп, өлүмдү ый деп. Болду, ушул эле сөзгө. Айтор, динге доомат арткандардан, көө сүйкөгөндөрдөн сактоо же сактануу. Аллах өз сөзүндө, бул хадис кудуси, жакшылап угуу. Халакту ибади хунафаа куллахум. Мен бенделеримдин баарын бирдей акыл эс, баам парасат берип, динге буруп койдум. Баарын динге бурдум. Wa innahum atathum ash-shayatin fashtalathum an dinihim. Болгону өздөрүнүн ыхлассыздыгынын айынан, ниетинин тайыздыгынан, ниетинин жоктугунан шайтан келди да аларды келе жаткан динге бара жаткан багытынан алдап азгырып, аларды динсиз кылып койду деп атат менеке. Шайтан Аллах Таалага кайрылды. Эй жараткан, мен сенин жараткан бенделериңдин ыхлас мандарынан, ыхластууларынан башкаларынын баарын азгыра берем деди. Кара, шайтан айтты: "О жараткан Аллах, сен жараткан бенделериңдин арасынан ыхластууларынан, ниети мыктыларынан башкалардын баарын азгыра берем деди." Ниетти мыктылаш керек. Биз өзү үйдөн чыгып атканда эле барсамбы, барбасамбы, атам деп дагы чөттө деп туруп баштайбыз биз. Чөттө аяк тартпай айтат деп коет. Şu барыксы келбегенде эле, şu бутун эле жүктөй берет биздикилер. Көзүм тартып атат. Колунан келбеген иштерин бүт баарын колун титиреп атат. Мынаяка тартып атат, бияка тартып атат деп эле şu бетине, башына жүктөй берет. Колунан келбейт ошол ишти. Жамандыкты ушинте берет да. Жок. Ниетти оңдош керек. Адам өзү баягындай көз ачык болуп, табып болуп, врач болуп, өзүнө өзү кам көрө бербеш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам افترقت اليهود على 71 فرقة الفرقة. Пайгамбар айтты, еврейлер жөөттөр 71-ге бөлүндү.
71 bölükкө бөлүндү. وافترقت النصارى على 72 فرقة. Ал эми православтар 72-ге бөлүндү. Эми угуп турум. وتفترق أمتي على 73 فرقة. Ал эми менин үммөтүм алар заман түгөнгөнгө чейин 73-ге бөлүнүп тынат деди. 73-ге бөлүнөт. 73-ге бөлүнөт. 72-си бүт бардыгы адашкан азгырык тозокулуктар гана, 73-тün бирөөсү гана бейиштик, ал ахлу сунна вал жамаа Кур'ан менен хадистин негизинде жашагандар деди. Аллах таала ошол Кур'ан менен суннанын негизинде жашаган жамааттан болсун барыбызды. Сырттан биздин тутунуп жаткан ислам динди эч качан эч ким жаманатты кыла албайт. Шуну бир билгиле. Biz tutunup жаткан ислам динди менин өзүм окшош мусулман, таанысам да тааныбасам да менин өзүм окшош мусулман бир тууганымды эч ким жаманатты кылып кемсинте албайт, мен аны кемсинтмейинче. Ушинтип түшүнүң. Ислам динди эч качан эч ким сырттан башка дин өкүлдөр ислам динге ташыргыта албайт. Биз исламды жеригенге чейин. Биз ислам менен жашабай атабыз да. Биз дин менен жашабай атабыз. Биз дин менен жашабагандан кийин башкалар каалагандай кылып талкалап атпайбы ислам динди. Бизден намыс кетти. Бизден абийир кетти. Ислам динибизди коргой албайбыз. Кантип коргой албайбыз? Аны ушинтип кучак жайып коргош керек беле? Жок. Ар кимибиз Кур'ан хадистин негизинде мусулман болуп жашап берели. Биздин мусулман болуп жашообуздун өзү тутунуп келе жаткан ислам динибизди коргошубуз өзү ушул. Мусулман болуп жашай албай атабыз. Болгон ушул. Ошол себептен Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды көпчүлүгүбүз тааныбайбыз. Дал ошол себептен жөөттөр өзүнүн өсүп келе жаткан тестиер балдарына биз сүйгөн Мухаммад пайгамбарды алар жаманаттуу ууру кылып таанытат. Мен бир китептен окуп калдым. Балдар өтө жакшы көргөн оюнчугун, куурчагын, шиялардагы мисалы. Өтө жакшы көргөн балдардын таттуу, балмуздак, момпосуй, өтө керектүү болгон оюнчуктарын ойноп жаткан учурда атасы менен апасы билгизбей алып туруп, качан гана керектүү ошол оюнчук керек болуп калган учурда атасы сурайт дейт. Оюнчугуң кана? Кана момпосуюң? Кана тиги машинаң? Кана сенин тиги куурчагың? Таппайт. Анан апасы айтты: жана үйдүн астынан Мухаммад өтүп кетти эле, бир нерсени кармагансың. Ошол урдаган турбайбы деп жаштыгынан балдарга Мухаммад пайгамбарды душман кылып таанытат. Биз эчкур десе, эштен кирип келгенде ассаламу алейкум деп салам айтып туруп, мен силерге Алланын тынчтыгын, Алла берген тынчтыкты уруулап атам. Аллах ушул үйүбүзгө тынчтык берсин. Пайгамбарыбызга салават болсун. Пайгамбарыбызга салават айталы. Пайгамбарга айткан салаватыбыздын айынан биз эртең жүзүү жарык пайгамбар менен учурашып, анын колунан Кавсар суусун ичип бейиште бирге болобуз деп жеткире албайбыз. Пайгамбардын ким экенин биздин үйдөгүлөр билбейт. Биз пайгамбарды тааныбагандыгыбыз үчүн алар пайгамбарды ар кандай кылып жаманатты кылып атат. Биз ушундай жашашыбыз керек. Ушундай тунук, ушундай жупуну, ушунчалык кичипейил, өтө аруу, ниет таза жүрөк болуп жашашыбыз керек. Бизди көрүп тургандар башка дин өкүлдөрү сөймөй менен бизди көрсөтүп, тетиңерди көрдүңөрбү? Өтө мыкты инсан. Анткени аларга өтүп кеткен пайгамбар ушундай жупунукту үйрөтүп кеткен деп алар биздин жүргөн турганыбыздан башка дин өкүлдөрү мусулман болуп кете турган деңгээлде жашашыбыз керек. Биз азыр ушундай жашап калдык. Бири-бирибизди жамандайбыз, сатабыз, акарат кылабыз, көрө албайбыз, ичтарды кылабыз, буттособуз. Айтор ушундай. Биздин ушунубузду көрүп туруп, булардын пайгамбар ушундай болчу да деп дей тургандар чыгып калды азыр. Биздин жүргөн турганыбыздан пайгамбарыбызга сөз тийип атат.
Көрдүңүзбү? Биздин тутунуп жаткан динди сырттан эч ким жамандай албайт. Биз өзүбүз жамандап атабыз. Биздин жамандыгыбыздан анан ислам дин жаманаттуу болуп атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. صدق رسول الله. Menden кийин өмүр узарып жашай бергендер, алар көптөгөн карама-каршылыктарга дуушар келет деди. Пайгамбар ушундай деди. Менден кийин заман түгөнгөнгө чейин, заман ушул түгөнгөнгө чейин, менден кийинки коом эми көптөгөн карама-каршылыктар, ар кандай тескериликтер, пикир келишпестиктер, жаңжал, чыр көрүп жашайт алар деди. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة لينجو منها من شاء الله له السلامة. سبحان الله. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бириккиле, чогулгула. Бизде бир сөз бар. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып деген бул. Кыргыз ушуна бир таамай айткан, бир жеңден кол деген бир жеңден канча кол чыгат эле? Эки кол батпайт, чындап айтканда. Бир жакадан эки баш чыкпайт. Бул дегени ынтымак бол деген сөз эле да. Кара, эки сөз менен бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып деген бир атанын балдарындай, бир эненин балдарындай, бир жатындан түшкөндөй болуп ынтымакка келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? Иякум вал фурqa. Пайгамбар ушундай деди. Бөлүнбөгүлө деди. Ушуну айтты пайгамбар. Бөлүнбөгүлө деди. Эгерде тынч жашайм десең, Аллах Тааладан кырсык келбесин десең, сак саламат жашайм десең, жан дүйнөң жарып мыкты болуп жашайм десең, иякум вал фурqa, бөлүнбө деди. Ушинтип эле айтты. Бөлүнбө деди. Биз кызык абалда жашап атабыз азыр. Мына азыр жамааттын арасында кээ бир балдар бар. Кичине башка жактан таасирленип калгандар бар. Эми капа болбойсуңар, бетиңерге эле айтайын деп. Намаз окуп жатканда колуңарды көтөрө коесуңар. Рүкүүгө кетип атканда да колуңду көтөрө коесуң. Кудум эле ал ошол китептин баарын оодарып окугандай. Пайгамбарыбыз кайсы жерде кол көтөргөн, кайсы жерде кол түшүргөн, баарын билебиз, баарын окуганбыз кагылайындар. Жамаат эмне болсо ошо жамааттын баары менен бирдей болуп окуй бер, өзгөчөлөнбө. Сенин ушинтип ашыкча жасаган кыймылыңдан жаныңдагы намаз окуп жаткан сени еврейден де жаман көрүп атат азыр, чындап айтканда. Сен ушунчалык жаман көрүп атат, эшикке чыгып туруп, менин жанымдагыны көрдүңбү, башкача намаз окуйт экен деп, сенин намазыңа сын пикир тагып атат. Бирок кагылайындар, аны жаман көрбөгүлө, ал өзү китепте бар өзү. Ал өзү суннада бар, кол көтөрүп, кол чүрүп окуп бар. Бирок сен качан жамаат менен болгон жамааттын бири болуп оку. Имам Адам Абу Ханифанын шаарына келип, куфтан намазын окуганда, куфтан намазын касыр кылып окуп, андайын 2 рекет сүннөтүн окуп, андайын 3 рекет витир важып окуган. 3 рекет витир важып окуган. Болбосо имам Шафии аларда витир важып 1 рекет. Имам Адам Абу Ханифанын шаарына келгенде имам Шафии витирди 3 рекет окуган. Ошондо шакирттер сураган: "Неге бүгүн сиз витирди бир ниет менен, бир салам менен 3 рекет окудуңуз?" дедиле. Мен имам Адам Абу Ханифанын шаарында турам. Ошол кишиге болгон сый урматым болсун деп ошол витирди 3 рекет окудум деген. Кара, 3 рекет окуу менен имам Шафии динден чыгып кетпейт. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ошол витирди 3 рекет окуган ошондой кылып. Болгону тандоо бар, анан талдоо бар. Ошентип эле кичине мазхаб чыгып калган. Сөзтөрү мен колум көтөрүшүм керек, колум көтөрбөсөм бүгүнкү намазым намаз болбойт деген түшүнүктөн алыс болгула кагылайын. Жигиттер мына анча-мынча таздын чачында болуп ар жерде чачылып турасыңар. Вала залин деп бүткөндөн кийин амин деп кыйкырып коесуңар. Ошо амин ичинде айта бергиле. Коомго жек көрүндү болбо. Коомго жек көрүндү болбо. Сен аркылуу динге сырттан ташыртылып калып атат. Сен аркылуу дин жаманаттуу болуп калып атат. Сен аркылуу бир мечиттин жамааты караланып калып атат. Кичине абайла. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөлөрдү шер ойло дейт. Өзүңдү ушундай илимдүү ойлосоң, башкаларды өзүңдөн да мыкты алим деп ойло. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бизге кирип келди дейт. Жабир ибн Самура деген сахаба.
Хaraja алейна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фараана халаqa. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам бізді көріп қалды. Ара жерде отырады элек. Намазды күтіп дейді. Намазды күтіп қағылайындар. Қайсы бір намазды күтіп ара жерде отырады элек. Біреу бұл жерде, дағы біреу бұл жерде, дағы екеуі ақ үшінтіп ар жерде отырады элек дейді. Сахаба айтып отыр, оқып тұрың. Қал мәли аракум азин ай мутафарриқин. Эмне бөлініп, чачылып, жарылып алғансыңар, чоғы отырбайсыңар ғой, дейді пайғамбар. Ал намаз уақытысы келелек. Ар кіміміз ар жерде отырсақ, неге ұрышып талашқандай болып, жараша албаған кішілердей болып, бір-біріңерге жақындаша албай ар жерде отырасыңар. Намазды күтіп отырсаңардағы бір сафқа келіп, тізіліп жақында отырбайсыңар ба? Ушу жақында бір сафта тізіліп отырушыңардың өзі сілердің ынтымаңардан кімдір біреулерге сабақ болсын. Бұлар қачан болсын, чоғы болады, бір болады, күч биримдікте деп сілерден сүрдеп тұрсын дейді. Субханалла. Қара. Пайғамбар сенің айыңдан кімдір біреулер сырттан башқа дин өкілдері сенің айыңдан башқа мұсылмандарды жек көріп қалбасын. Бұлар өзі чачқын жашайды. Бұлар өзі бөлініп жашайды деп сенің бөлінгөніңден башқа біреулер жапа чекпесін деп атады. Субханалла. Сөзді қарап қойын. Біздің дінімізге жаманатты ырықтылған таш сырттан өзінше келбейді ешқашан. Біз жаман болғанымыз, біз бөлінгендігімізден анан алар қол сала баштайды. Пайғамбар эмне деді? Муаз ибн Джабал, Абу Муса ал-Аш'ари, ушул эки сахабаны, лемма баатахума илал Йемен, Йеменге экөөнү элчи кылып жөнөтүп атат. Барып ошол жерге элге барып динди түшүндүргүлө, намазга чакыргыла, ла илаха иллаллахка даават кылгыла деп жөнөттү. Жөнөтүп атканда пайгамбар мындай деди: Исламды, динди коомго аябай жеңил желпи кылып түшүндүргүлө. Вала туассира татаалдан деп түйшүктүү кылып койбогула. Башшира динди адамдарга сүйүнүштүү, өтө сүйүктүү кылып жеткиргиле. Вала тунаффира динди жеткирем деп элдин ынтымагын бөлүп койбогула. Кара. Динди жеткирем деп намазга чакырам деп элди бөлүп койбо деп атат. Азыр намазга келгенде бирөө мынтып окуйсуң, бирөө мынтып окуйсуң, бөлүнбө. Эгерде жамааттын бүт баары, эгерде ошол шахадага келгенде сөмөйүн көтөрбөсө, көтөрбөй кое бер. Көтөрбөй коюшуң менен сен динден чыгып кетпейсиң, ушуну бир билгин. Эгерде сен бир айылга барып намаз окупасаң, жамаат колун көтөрбөсө мындай кылып, көтөрбөй окуй бер. Сен ошо көтөрбөй коюуң менен намазың кабыл болбой калбайт. Сен аркылуу алар сени жана сенин жамаатыңды, сенин урук тууганыңды жек көрүп калбасын. Сен аркылуу алар динди жек көрүп калбасын. Дин ушундай деп калбасын. Ошон үчүн айтат да кээ-бирлер, динге жаңы кирип эле жаткандар, намаз эң баштап аткандар айтат. Динден жакшы жагын ала бериш керек экен, жаман жагын албаш керек экен деп. Динде жаман жак жок. Инсан өзү жаманатты. Менин кемчилдигим ал жеке менин өзүмдүн гана кемчилдигим. Менин кемчилдигим менин тутунуп жаткан диндин кемчилдиги эмес. Намаз окуган жеке инсандын кемчилдиги ал жеке өзүнүн кемчилдиги. Анын кемчилдиги жалпы намаз окугандардын кемчилдиги эмес. Тура түшүнүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз Иqra'ul Qur'an мa'талафат алайхи кулубукум. Жүрөгүңөргө ынтымак, биримдик киргенге чейин Кур'ан окугула. Биз Кур'ан окуп деле бөлүнүп атпайбызбы? Биз Кур'ан окуп бөлүнүп атабыз. Кур'ан окуганда да бөлүнөбүз. Кур'ан окуп аткан учурда да бөлүнөбүз. Кантип бөлүнөбүз? Баарыбыз кол көтөрүп дуа кылсак, кээ бирлер отуруп алат. Биз Кур'ан окуп атканда чыгып кетип атат адамдар. Чыгып кетип атат. Алла Кур'анда эмне деди? Эй иман келтиргендер, эгерде силерге Кур'ан окулса, анда кулак төшөгүлө, жакшылап тыңдагыла. Лааллакум турхамун, ошондо гана силер Кудай Тааланын мээримине алынасыңар деп Алла өзү айтты. Ошондо гана силер менин мээримиме оролосуңар. Ошондо гана силер менин мээримиме арзыйсыңар, татыктуу болосуңар деди. Кур'ан окулуп атканда чыгып кетип атат мынтип. Зар лишиң болсондо озура отурбайсың, буяка отурбай. Бул бардык адамдын көңүлүн бурбай. Бул жака отургандан
Тыңдап турбайсыңбы? Куранды биз асыр кечен окуган жокпуз. Куранды биз 2 мүнөттө окуйбуз. А Куран менен Алла Тааладан кечирим сурап атабыз, ырайым сурап атабыз, мээрим сурап атабыз, береке сурап атабыз, шифа сурап атабыз. Отуруп тур. Ошо сенин чыгышың менен мына жердегилер бүт баары көзүнүн аркасы менен сени тиктеп атат. Намаз окуган менен Куран сыйлабайт экен деп. Үйүнө айтып барат. Мен бүгүн жумага бардым. Балан мечитке. А жерде Куран сыйлабайт экен дейт. Демек ушул жамааттуу болот. Мына силер жамаатты кылып атасыңар. Жамаатты. شكى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نأكل ولا نشبع. يا الله. Сөздү карап кой. Пайгамбарыбызга бир жамаат арызданып келишти. О Аллахтын элчиси, тамак жейбиз, бирок эч бир тоюмдуу болбой атат. Бизде аны мынтип коебуз. Чөттө тамактын калориясы жок экен деп коебуз. Дароо башка жакка бурабыз. Айттым го мен, биз кемчиликти өзүбүздөн издебейбиз. Биз тамагыбыз ооруп калса, бир аз жөтө муздак суу ичтим эле, же болбосо кечеги жеп атканда аябай тиктеп турду эле, ошодон бекен, а? Ошон ой, точно ошонун көзү тийип калды, кийин ошону жаман көрө баштайсың. Өзүңдөн издебейсиң да, өзүңдөн издебейсиң. Булар пайгамбарга келди. Я Расулалла, биз тамак жейбиз, өлөнөшпө. Такыр тойбойбуз. Бизде аны тамактын жугуму жок, калориясы жок дейт. Булар да ошентип келди. Биз тамак жеп атабыз, такыр тоюмдуу болбойт dedi, ya Расулалла. Пайгамбар эмне деди? Фалааллакум туфтарикун. Пайгамбар айтты. Силер ар жерге отуруп бөлүнүп жеп атасыңарбы dedi. Калуна. Ооба, ya Расулалла, ар жерге отуруп бөлүнүп жейбиз dedi. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. صدق رسول الله. سبحان الله. Ар жерде бөлүнүп отуруп тамак жейсиңер. Ооба. Ар жерде отуруп жейбиз dedi. Мен силерге азыр бир кызык нерсени айтып берем. Пайгамбар айтты. Ортого коюлган табакка, тамак коюлуп келген табакка Аллах Таала берекени куюлтуп турат. Канча кол барса дагы анда береке бар. Мына аксакалдар билет, биринчи сафта турган аксакалдар, булардын кичинесинде биз азыр жаңыдан кую шорпо ичип аткан кеселер буларда кичинесинде жок эле. Буларда чоң мындай жыгач табак бар эле. Ошого 5-6-сы 10-у нан туруп алып шорпого күрүчүн да, сорпосын да ошого куюп алып жей берет аталасын. Ошодон чистилет бир кашык менен урташып. Берекени карап кой. Пайгамбар эмне деди? Фаштамиу аля таамикум. Тамагыңарга, тамак отурганда дейт. Дасторконго жыйналып отургула дагы дейт. Аллахтын ысымын айтып баштап, жегеле Аллах силерге береке берсин деди. Эми мен силерге бир кызык нерсе айтам. Бизде азыр бир үйлөргө барсаң, ортого тамакты коет дагы, анан жалаң алдыңа майда тарелка коюп коет. Ушу майда тарелканын өзү ушу бөлүнүүнүн биринчи сүрөтү да. Ар ким өзүңчө жейсиң да. Ар ким өзүң. Мага эттүү, мага камырлуу деп салып жейсиң да. Ошо бардык адамдын колу бир табакка мындай сунулса, ошондо береке бар деп атат. Караң, ушинтип дагы силер бөлүнүү сүрөтүн жасап атасыңар. Силер бөлүнүүнүн сүрөтүн жасап атасыңар. Анан силерди бөлүү оңой да деп атат. Кара. Силер бөлүнүүнүн сүрөтүн өзүңөр жасап атасыңар. Силерди жөн эле бирөө бөлүп коет азыр. Келип туруп эле берген. Жанында тамак жеп атам. Ошол болбойт эй. Экинчи ошонун жанында отурбай туруп кой. Жөн эле айтып кетип калса сен экинчи ошонун жанында отурбайсың. Болбосо сен ал тууганың. Тессиңет. Неге биз өзү бөлүнүп атабыз? Караң. Биз өзү бирибизди жаман көрүп намаз окуйбуз. Бирөө бизди жамандап кое турган болсо болду. Экинчинин жанында намаз окубайбыз. Караң. Намазга келебиз, жаман көрүп окуйбуз. Намазга келгенде бири-бирибизди бул менин бир тууганым, бул менин мусулман агам же иним деп эң мыкты сүйүү менен жүрөгүңүздүн эшигин ачып кириң жана мечитке ошентип ачып чыгың. Сөзүнүн аягында Мадинада кичине бир күрөш болуп кетти. Ошондо бир киши Ялил ансар, ой ансарлар экен, жеңсин. Мен ансарлар тарапмын деди эле. Экинчиси Ялил мухажирин, Маккеден келген мухажирлер да бар экен, мен мухажирлер тарапмын деди. Карагыла. Эки тарап футбол ойноп калса,
Бак кол ирисине тартат болуп сен өзүңдүн балаң ойноп жаткан жакка өтүп аласың го да, ошол жагы орун жок болсо да ошол жакка өтөсүң да, кыпчылып атып мынтип. Анткени ошол жакта сен балаң ойноп атат. Пайгамбар айтты: "Ма ба'лу дa'вал жахилия дa'уха фа иннаха мунтинна." Садака Расулуллах. Субханалла, карагыла. Эмнеле надандык доордогу сөздөрдү козутуп атасыңар? Эмнеле надандык доордогу бөлүнүүнү кайра күчөйтүп атасыңар? Таштагыла андай бөлүнүүнү. Анткени ал адамдын каңылжырыгын жары бере турган өтө сасык нерсе бөлүнүү деди. Карагыла. Андыктан жег жаатка, урууга бөлүнбөй, бир атанын, бир эненин баласындай бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып ынтымак боло турган болсок, бизди эч качан эч ким бөлө албайт. Эгерде биз ислам динди дин деп тутуна турган болсок, мусулман катары жашай турган болсок, анда биздин динге эч качан эч ким жаман ташты ыргыта албайт. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун карим. Тухиббул афва фа'фу анна يا رحيم وبرحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.